Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бул аптада президент Садыр Жапаровдун Россияга жасаган алгачкы сапары коомчулуктун негизги талкууланган темаларынан болуп турат. Жумуш сапары канчалык ийгиликтүү жана жемиштүү болгону тууралуу бир топ маалыматтар айтылды. Мисалы, эң эле негизги маселенин бири болгон коргонуу жаатындагы кыргыз армиясын күчтөндүрүү жагында техникалык кубаттуулукка колдоо табылды. Орусиянын алдыңкы аскердик каражаттарынын бири болгон С-300 зениттик ракеталык комплексинин бир тобунун жана учкучсуз учактардын Кыргызстанга берилиши бир катар эл аралык деңгээлдеги саясат талдоочулардын да, кыргызстандыктардын да колдоосуна алынды. Албетте, мындан сырткары дагы билим берүү, саламаттыкты сактоо, миграция жаатында бир топ келишимдерге жетишилип, алдыда аткарылуучу иштер макулдашылды. Бул визиттин пайдалуу жактарын ачыктаган маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жетиштүү деңгээлде жайылды окшойт. Бирок күтүлгөндөй эле президенттин Москвага жасаган иш сапары, андагы макулдашуулар баягы эле өзүнөн бөлөк эч кимди жакшы дей албаган, керек болсо анча-мынча шайтанды да алдап кое ала турган деңгээлдеги саясий топко жаккан жок. Албетте, алар үчүн тагыраагы алардын күпүлдөтүп миллиондогон гранттарды бөлүп берип, баягы фермерлерибиз бука баккандай кылып, караңгы жерге алып кирип алып, күчтүү жем бергендей багып жаткан кожоюндарына, алардын Кыргызстандагы жалданма саясатчы жана журналисттерине, блогерлерине бул визит жакпады. Талдоочулар айткандай, аларга койсо Кыргызстанда бул сыяктуу алдыга жылуулар такыр болбосо. Жалаң эле ушул клан болуп бөлүнүп, ичара кыйды бычак болуп тытышып эле отурсак, анан мамлекетибиз акыр аягында жок болуп кетсе. Бирок бүгүн кыргыз эли кимдин дос дагы, кимдин душман экенин так түшүнө баштаганы байкалып турат. Кыргызстан дүйнөдөгү кайсыл мамлекет менен болбосун кызматташуусу үчүн биринчи кезекте өлкөдө туруктуулук керек эмеспи? Бул талапты Россия президенти да сөз арасында белгилеп өткөнүн көрдүк. Кыргызстаныбызда туруктуулук, ынтымак болбосо, кыргыз эли өзүн өзү сыйлап, өзүн өзү кубаттабаса, анан каяктан башка мамлекеттер, башка элдер сыйлап урматтасын. Муну акыл эстүү ар бир адам түшүнөт. Бирок билип туруп, атайылап туруктуулукту бузууга аракет кылгандар да тилекке каршы арабызда эле жүрүшөт. Алардын ачык аракет кылгандарынан көрө жашыруун, көшөгө артынан саясат кылгандары көп. Алар деле өздөрүнүн чыныгы аты менен кирген социалдык тармактардагы аккаунттарында же интервьюларында элибизде тынчтык болсун, мындай кылалы, андай кылалы, элим жерим, күйөмүн, элим үчүн жанымды садага чабамын деп жазып турушат. Арасында 5 маал намаз окугандары, ажыларга бир нече ирет барып келгендери, коом алдында өтө диндар, имандуу болуп көрүнгөндөрү да аз эмес. Бирок маселенин баары көчөгө артындагы бузукулукта, эки жүздүүлүктө турат. Мындай көп жүздүү саясатчылар жана алардын командасы тилекке каршы алардын ширин сөздөрүнө азгырылып жүргөн айрым жарандардын да бардыгы коомубуздун бир жаңсыл болуп биригүүсүнө зыянын тийгизип жатканы чындык. Кече Райым камалсын деп кыйкыргандар эми алдыңкы күндөрү көрөсүз. Конституциялык референдумга каршыбыз деп Бишкекте баягы барабандарын ойноп чыгып митинг кылышат. Жөө жүрүш, тынчтык жүрүшү, укук коргоочулардын жыйындары деп аталган баягы эле темаларды коюшуп, ызы-чуу салууга аракет кыла беришет. Элибиз айтып жүргөндөй айтсак, буларга эми даба жок. Коррупцияга каршы күрөшүүгө колдоо көрсөтөбүз деп АКШ Кыргызстандагы элчиси аркылуу сөз салып, Райым Матраимовдун камалганын кубаттайбыз деп билдирүү таратты. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев элчиге так, даана жана түшүнүктүү таризде маселе койду. Ташиев эгер АКШ чындап эле Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүгө жардам бере турган болсо, анда АКШда жашынып жүргөн Аскарбек Шадиевди кармоого, Кыргызстанга алып келүүгө жардам берүүгө чакырды. Сөз түрүндө кооз сүйлөп, иш жүзүндө башкача болуп, ички саясатыбызга кийлигишпөө зарылдыгын түшүндүрө алды. Мындайча айтканда, эми же АКШда жашынып жыргап жүргөн Шадиевди кармап келүүгө Америка күчтөрү жардам берет, же баягы эле саясатын уланта беришет. Мына ушул көрүнүштүн өзү ким кимге чындап жардам бергиси келип жатканын, анан ким кимге жөн эле ар нерсени шылтоо кылып өлкөнүн
ички иштерине кийлигишип, саясий оюн кылып жатканын так көрсөтүүгө бир аз сынак катары роль ойнойт. Алла кандай кыргыз жерибиз, андагы биздин элибиз мынчалык эле сырткы күчтөргө жеке геосаясаты үчүн секунд сайын иштеп, миллиардтаган акчаларды коротуп жаткан ири державалар үчүн мынчалык зарыл жана маанилүү болуп калды экен деп ойлоп калсаңыз керек. Бир нерсени так билиңиз. Кыргызстан дүйнөдөгү эң ири таасир талашып жаткан державалардын ортосунда турган өлкөлөрдүн бири. Биздин өлкө алардын ар бири үчүн сиз ойлогондон алда канча зарыл, алар биздин мамлекетти анча-мынча кыргызстандык жарандан эмес, кыргызстандык менмин деген саясатчылардан да жакшыраак билишет. Алардын планы, алардын саясий жүрүштөрү биздин мамлекетибиздин, элибиздин, улутубуздун келечеги үчүн чечүүчү жагдайлар менен камтылган. Биздин ичара биримдикке ынтымакка келе албай, бири-бирибиз менен талашып, тартышып, душманга айланышыбыз алардын негизги саясий тактикасынын жакшылап ойлонулуп, ишке ашырылып жаткан планынын бир бөлүгү. Карапайым элибиз үчүн албетте бул маселелер анчайын маанилүү эмес болушу мүмкүн. Анткени бийлик алмашкан күндөн тартып өлкөбүздө жашоо түп тамыры менен өзгөрөт. Эски система жок болуп, жаңы доор башталат деп ишеним артылган. Бирок ал процесс башталганы менен тилеге каршы бүгүн деле баягы эле жемкорлук менен ооруган соттор, прокурорлор, укук коргоо органдарындагылар, айыл өкмөтүндөгү өзүн тойдура албай жаткан мамлекеттик кызматкерлер, райондогу ачкөздүк, облус бийлигиндеги жатып ичерлердин кылыктары толугу менен жоюла элек. Баягы эле ГАИ кызматкерлери токтотуп алып акча сугунуп, баягы эле врачтар акча бербесең кааласа карабай коюу адатын улантып, баягы эле кызматтарга тааныш билишиң, тууганың болсо гана ишке кире алмай системасы толугу менен жок кылына элек. Финполдогулар ишканаларга акча илип, прокурорлор киши өлтүргүчтөрдү актаганга аракет кылып жаткан учурларды да көрүп жатабыз. Бул албетте өлкөнүн бийлик башындагыларга жаман сөз алып келбей койбойт. Бирок биз ушул күндөрү дагы президент жаңы, өкмөт жаңы болгону менен жалпы мамлекетибиз эски башкаруу системасы менен жашап жатканыбызды түшүнүүгө мажбурбуз. Канчалык каалабайлы конституция өзгөрүп, президенттик башкарууга расмий түрдө өткөндөн кийин гана өлкөбүздө реалдуу өзгөрүүлөр болот деген убадаларды талап кылууга мүмкүнчүлүк жаралат. Анткени убадалардын баары дал ушул саясий процесстер аяктагандан соң, мамлекетибиз бир так жолго түшкөндөн соң гана аткарылары айтылган. Дагы жакшы сан эле өзүнчө бир чоң айылдын тургундарынын санына жетип калган өкмөттөн арылып, чакан өкмөт курула баштады. Болбосо буларды багып жүрүп, ушулардын көзүн карап жүрүп, ушул күнгө келдик эле да. Ар бирине жеген ичкенине чейин төлөп берип, өзүбүз ачка отурганыбызды билесиз да. Эми ушинтип референдумду өткөрүп, конституциябыз жаңыланса, жоопкерчиликтин баарын негизинен президент өз мойнуна алат дагы чечкиндүү өзгөрүүлөрдү жасайт. Албетте, буга карапайым эл макул болуп, колдоого алып турушу эң маанилүү. Антпесе баягы чоң акырдан жем жеп үйрөнгөн саясатчыларыбыз жана алардын чет жактагы кожоюндары баш мыйзамды жаңылоого болушунча тоскоолдук кылып, ушунун артынан дагы бир нерсе чыгарууга аракет кылышат. Бул анык нерсе. Референдумга каршыбыз деген барабанчылардын драмалары башталып, мунун артында ошол эле баягылар турганын так билип, өзүңүз акылдуу чечим чыгарыңыз. Мамлекетибизди барабанчылар эмес, сизге окшогон мекенчил, кыргыз элин жерин сүйгөн, жалданбаган, жалдабаган урматтуу элибиз гана башкарыш керек. Саламатта калыңыз.